Москвада негизинен канча кыргыз бар экендиги тууралуу так маалымат жок. Бирок Москвада орус жарандыгын алган кыргыздар расмий түрдө 270 миңден 400 миңге чейин жетет. Ал эми 2016 жылы 570 миң кыргыз бар болчу. Таможный союзга киргенден кийин алда канча көбөйүп 1 миллионго чейин жетет дешет Москва жашоочулары. Ал мекендештерибиздин көбүнчөсү таксиде, ремонтто, уна жуучу жайларда, базарда, ашканаларда ашпозчу жана кафе, ресторандарда тейлөөчү, маңдай тер менен акыр чикирлерди тазалоочу, ак эмгек менен пол жуугуч болуп иштеген мекендештерибиз көп кездешет. Алардын орто эсеп менен ала турган айлык акысы 20 миңден 70 миң рубльга чейин. Андан тышкары чоң кафе, ресторан, коммерсанттык магазин, бутик же спортзал ачып чоң киреше тапкан өлкөлөштөрүбүз да жок эмес. Улуттук же эгемендүүлүк майрамдарда ар бир облустан өз алдынча команда түзүп, футбол, бокс, эрежесиз эртаймаш, күрөш сыяктуу мелдештерди өткөзүп, улутубуздун биримдигин бекемдеп турушат. Эми Москвадагы жердештерибиздин терс көрүнүштөрүн дагы айтпасак, акыйкаттын актыгы билинбейт. Москва жаштардын шаары деп иштебестен жалкоолонуп, акча, телефон, базардан кийим уурдагандар дагы бар. Тамеки чеккени аз келгенсип, клей жыттап, наша чегип, ичимдик ичип, мас болуп, көчөдө калган адамдар да бар. Аз убакытта көп акча табам деп сойку болгон эже карындаштарыбыз көп. Аларга себепчи болгон атайын кыргыз үчүн түнкү клубтар ачылып, жаш уул кыздар өз абийирин төгүп, денесин көрсөтүп, кыска кийип, бийлеп, акыр түбү орусчалап сүйлөп, капырлардан айырмасы жок болгон жаштар дагы бар. Денебей тура, мекениме качан. Мен мунун баарын уккан сайын кыргыз элибиздин келечеги боло турган жаштары ушундай даражада төмөн экенине кыжаалат болом. Келечекте тарбиялуу эр-азаматтарды төрөп өстүрө турган кыргыздын кыздары сойку болуп жатканына кыжаалат болом. Коргой турган эркектердин алкаш болуп жатканына арданам. Урматтуу сүйүктүү мекендештерим, келиңиздер, бүгүндөн баштап, азыртан баштап жаңы, жакшы максат коюп, ойлонолучу, оңололучу, ойгонолучу. Эртең эле ар бир баскан кадам үчүн жооп берүүчү күн келет. Эч ким көрбөйт, билбейт деп ойлобоңуз. Сизди ар дайым Аллах көрүп, билип, угуп турат. Сиз кандай болсоңуз, эртең кызыңыз, же балаңыз, же сиңдиңиз, же иниңиз сөзсүз сиздей болот. Сиздер менен Жаштар Сити каналы, Анварбек Ашимов. Каналга катталып, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калдык.